Эфирде жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алдыдагы кыскача түрмөккө көңүл буруңуздар. Өлкөдө ВИЧти 14 миңден ашуун адам алып жүрөт. Арасында балдар дагы бар. Ал жакта алар кандай жагдайда жашап жүргөнү, кандай адамдар менен контакт байланышта болуп жатканы, анын баары көзөмөлсүз болуп жатат. Эми мектептерде акча чогултууга жол берилсе, айып пул салынат. Эгерде ата-энелер өз эрки менен көмөк акчалай көрсөтсө, ал жемкорлукка кирбейт. Мамлекет өзү толук түрдө каржыласа 100%. Анда ошондой камкордук келишке берки го ата-энелерден жоголтканго туура эле мыйзам. Ошто түн жамынып психотроптук дарыларды сатып жүргөн бир үй бүлөнүн мүчөлөрү кармалды. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн даярдап беребиз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз, айып пул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакпар жигитибиз. Өлкөдө ВИЧти 14 миңден ашуун адам алып жүрөт. Арасында балдар дагы бар. Барган сайын бул көрсөткүч өсүп баратканын айтып, дарыгерлер тынчсызданышууда. Соңку жылдары ВИЧти жугузгандардын көрсөткүчүндө илдетти жыныстык жол менен жугузгандардын саны өскөн. Результаты пришли положительные, то, что у меня есть ВИЧ-инфекция. Атын атагысы келбеген бул жаран ВИЧ инфекциясы менен 8 жылдан бери күрөшүп келет. Каарманыбыз бул илдетке чалдыкканын 24 жашында билген. Ал учурда Орусияда курулуш тармагында эмгектенип жүргөнүн айтат. Абалы начарлагандан өлкөгө кайтып, туберкулез оорусуна текшерилгенде ВИЧ инфекциясы жугуп калганы аныкталган. Бүгүнкү күндө ал айыкпас дарт менен күрөшүп жашап жатат. Я не знаю, я был в шоковом состоянии, мне не хотелось ни с кем разговаривать. Мен алгач ВИЧ инфекциясын жуктуруп алганымды укканда шок абалда болдум. Эч ким менен сүйлөшкүм келбей, эч кимди көргүм келбей калды. Туугандарым менен да жашагым келбей калган. Күнүгө дары ичем, өз өмүрүмө кол салууга чейин барганмын. Убакыт өтүп бир жигитти жолуктуруп калдым. Ал мага мотивация берип шыктандырып, дарылануума жол көрсөттү. Даже сил не было сделать себе суицид, да, потому что я с постели не мог встать. Бул сыяктуу Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын 14 миңден ашуун адам алып жүрөт. Басымдуусу ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Ооруга кабылгандардын эң көбү Чүй облусунда, Бишкек шаарында жана Ош облусунда. Алсак акыркы 10 айда эле Ош облусунда 88 адам инфекцияны жуктуруп алган. Алардын 12си кош бойлуу айымдар болгон. 12 кош бойлуу аял каттоого алынган болсо, алардын 8 өнөктөштөрүнөн аныкталып атат. Бул деген көрсөткүч эркектер баягы көзөмөлсүз жүрүп, анан кийин аялдары текшергенден кийин текшерилип табылып калып атат. Демек биздин коомдун арасында өзүнө өзү ВИЧ экенин билбестен алып жүргөн жарандар көп деп эсептесек болот. Ошондуктан ар бир жаран текшерилип, өз каалоосу менен өзүнүн ден соолугу үчүн күйүп, текшерилип, өзүнүн статусун билип алуу өтө маанилүү. Акыркы учурда өлкөдө оору тез жайылып барат. Көпчүлүк учурда жарандар өз алдынча текшерүүдөн да өтүшпөйт. Ал эми СПИДке чалдыккандардын арасында эркектер басымдуулук кылат. ВИЧ көбүн эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу колдонулган баңги ийнелеринен, кош бойлуу энеден балага жугат. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүгө медицинанын күчү жетиштүү. Аны антиретровирустук терапия менен дарылайт. Ош облусу, Ош шаарында 40%ке жетип кетип атат. Себеби мигранттар, аларда эч кандай жоопкерчилик жок. Миграция кызматы жок, алар менен иштеген атайын кызматтар жок. Ошондуктан алар кетип, келип, алар эч жерге каттоого турбастан эле өзүнчө келип кетип эле ал жакта алар кандай жагдайда жашап жүргөнү, кандай адамдар менен контакт байланышта болуп жатканы, анын баары көзөмөлсүз болуп жатат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында жер жүзүндө ВИЧ жугузган 40 миллиондой адам катталган. Дарт дүйнөдө алгач 1981 жылы, Кыргызстандагы биринчи учур 1996 жылы катталган. Алмагүлерке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Эми мектептерде акча чогултууга жол берилсе, айыппул салынат. Бул багыттагы мыйзам долбоорун парламент 3-чү окууда колдоду. Анда мектептерде фонддорду түзүп, ал аркылуу каражат жыйнаган адамдар 40 000 сом, юридикалык шактар 60 000 сом айыпка жыгылат. Мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Буга чейин мектептерде акча чогултууга тыюу салуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Эми мектептерде акча чогултууга тыюу салына тага жол берилсе, айыппулга жыгылат. Бул багыттагы мыйзам долбоорун парламент 3-чү окууда колдоду. Анда мыйзамсыз акча чогулткан жеке жактарга 20 000 сом айып каралган. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000, юридикалык тараптар 60 000 сом айып төлөйт. Муну көзөмөлдөө Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Акчаны мектептин ремонтуна, жанагындай кароолчулук алганга, же болбосо башка бир керектүүлөргө жумшал чогултмай жок. Бирок, эгерде мисалы үчүн мен бир жакшы бизнесмен болсом, мен ошол жерде окуп кеткен мектебим бар, эмне үчүн ремонт кыла албайм? Бир мектеп, бир класска оңдоп берейин десем, эмне үчүн кыла албашым керек мен аны? Ошону ачык айтыңыз да сиз. Ооба, ачык эле айттык. Аны биз өзүбүздүн профилдик комитетте дагы абдан талкууладык, урматтуу депутаттар менен биргеликте. Эч мындай мажбурлабай, мыйзамсыз баягы талап кылбай, кандайдыр бир адамдын өз мүмкүнчүлүгү болуп, анан каалоосу болсо, эч кандай мыйзамда мындай бөгөт коюу жок да, жардам берүүгө. Ошону салыштырмалуу түрдө айткыла. Мисалы үчүн мына мечиттер курулуп атат, барып бир бизнесмен куруп атат. Же болбосо бир колунда тыйыны бар киши куруп атат дейли. Эмне үчүн мен мектепте барып өзүм барып, тыйыным болсо ремонттоп берип койгонго, ошол жерде канча деген мен деле сооп таап атам да ошол жерденчи. Ошондой нерселерди ачык эле айткыла да, мына мондай деген адамдарды кыйнап акча чогултуу жок, ата-энелерди. А эгерде өзү барып жасап берем деп турган болсо, ага эмне үчүн тоскоолдук болушу керек? Ал эми ата-эненин мектеп үчүн ыктыярдуу түрдө берген көмөгү мыйзамсыз болуп саналбайт. Мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ири суммада айып салуу менен жоопкерчилик күчөйт дешет. Анткени менен айрым учурда мектеп ата-энелердин каражатына муктаж болгон жагдайлар дагы жок эмес. Просто эле өзү фондко чогултабыз деп баягы черный кассага чогулттук дегендей эле ооздеки түрдө эле чогултуп баягы мыйзамдуу кылбай эле мына ушинткен учурлар бул мыйзамсыз болгон, жана азыр деле мыйзамсыз да. Эми мындай мектептин муктаждыктарын мындай толтуруу үчүн, канааттандыруу үчүн мамлекет өзү толук түрдө каржыласа 100%. Анда ошондой камкордук кеңешке берки го ата-энелерден жоголткан го туура эле мыйзамсыз. Даже камкордук кеңешинин жардамына да муктаж болбой тургандай абалды жаратып бере алса мамлекет, анда аябай эле бул чындыгында мыйзам долбоору мындай натыйжалуу иштейт. Учурда акча чогултууга жол берген мектеп директорлоруна кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жаза бар. Мындай катаал чара билим уяларындагы акча топтоо деген түшүнүктү жойду дешет. Анткени менен наразычылыктар дагы жок эмес. Ал эми Ош шаарындагы мектептерде ата-энелер фонддору бүгүнкү күндө толугу менен жоюлган. Азыркы учурда толук тыйылган. Азыр эч кандай акча чогултуу жок. Мектепке эч кандай жардамды албай атат азыр. Мүмкүн болушунча тыйып аракет кылып атабыз. Буга чейин эле эми бул эгерде жанагы жарлык чыгып кала турган болсо, анда ошол буга чейин эле тыйылган эле. Эгерде кокустан ошондой болгондор болсо, айыбын тартат да. Бул эми бир жагынан туура эле болуп атат. Себеби бардык жанагы керектүү каражаттарды мамлекет берип атат азыр мектепке. Ушу пол жууган жанагы тряпкаларынан баштап бардык инвентарларды берип атат. Ошон үчүн азыр акча чогултууга тыюу салынган. Буга чейин УКМКда мугалимдерге жыйын өткөрүп, коррупциялык иштерге аралашкан мугалимдерге жеңилдик берилбейт экенин эскерткен. Элдин көп эле мүмкүнчүлүгү жетпегендер бар. Ар кандай дейт булар? Баарынын деле колунда бар эмес. 5 кол тең эмес дегендей кээ бир ата-энелер оор болуп калат. Анткени бирөөсүнүн колунда болсо, бирөөсүндө акча табылбай калмаган болот. Бирок бизде аягы бардыгы неме кылган үчүн чогуу төлөшкө, топтошко туура келип калат экен. Бирөөбүз экинчи ата алмай жүр. Буга чейин мектептерде акча чогултууга тыюу салуу боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анда мыйзамсыз акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленген. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Алмагүлерке Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.
Дүйнөдөгү кырдаал тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо да күч аракеттерди бириктирүүнү талап кылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Астанадагы ЖККнун саммитинде билдирди. Президенттин маалымат кызматынан билдиришкендей, жыйында эл аралык жана регионалдык коопсуздук, ошондой эле ЖККнун сессиялар аралык мезгилдеги ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары талкууланды. Дүйнөдөгү жана региондогу кырдаалдын курчушуу коопсуздук коркунучтары менен күрөшүүдө гана эмес, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо да күч аракеттерди бириктирүүнү талап кылат. Буга байланыштуу Жааматтык коопсуздук кеңешинин ЖКК алкагында союздаштык мамилелерди мындан ары чыңдоо жөнүндө чечими кызматташтыкты союздаштыктын духунда мындан ары да курууга болгон жалпы умтулууну айгинелейт деген өлкө башчы. Жапаров глобалдык геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда тынчтыкты, эл аралык жана регионалдык коопсуздукту сактоо боюнча ЖККга мүчө мамлекеттердин өз ара тыгыз аракеттенүүсү зарыл экенин айтты. Ал биргелешкен аракеттер менен уюмдун потенциалын бекемдөө ишинде олуттуу натыйжаларга жетишүүгө болорун баса белгиледи. ЖККнун төрагалыгы 2025 жылы Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Ошто түн жамынып психотроптук дарыларды сатып жүргөн жубайлар туугандары менен кошо кармалышты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2 октябрда Ош шаарында 29 жана 25 жаштагы жубайлар күчтүү таасир берүүчү дары сатып жаткан жеринен кармалышкан. Шектүүлөр дары каражаттарын Honda Step Wagon унаасы менен түн катып соодалап жүрүшкөн. Бул кылмыштуу ишке үй бүлөнүн 54 жаштагы апасы, 32 жана 29 жаштагы 2 уулу, 25 жаштагы келини, 43 жаштагы тууганы жана анын 47 жаштагы күйөөсү аралашканы айтылган. Алар тыюу салынган заттарды чет өлкөдөн ири көлөмдө ташып келип, соодагерлерге таратып келишкен. Шектүүлөрдүн үй жайын тинтүү учурунда 8000ден ашуун психотроптук дары каражаттары табылган. Жалпысынан дүң баасы 1 миллион сомдук, чекене баасы 3 миллион 685 миң сомдук товарлар алынганы кошумчаланды. Тартип бузган мас адамдарды мажбурлап медициналык мекемеге жеткирүүгө уруксат берүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Юстиция министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Документте айланасындагыларга коркунуч туудурса жана тура албай калса наркологиялык жардам көрсөтүү үчүн мажбурлап жеткирүүгө болору жазылган. Мыйзам боюнча жүрүм-туруму бузгандарды макулдугсуз стационарларга жеткирсе болот. Адатта мындай абалга адамдар алкоголь ичкенде, баңгизат колдонгондо дагы туш келишет. Ушундайларды айрым учурларда стационарга алып барууга болот, бирок бул норма иштебейт. Анткени укук коргоо органдарынын тиешелүү укугу жок деп айтылат маалыматта. Ошондой эле мыйзам долбоорунда мажбурлап жеткирилгенден кийин тиешелүү протокол түзүлүшү керектиги айтылган. Буга чейин ийимге мастарды кармоого жана атайын жайларга алып барууга укук берүү сунушталган. Бул жайларды уюштуруу жергиликтүү бийликке милдеттендирилген. Жогорку кеңештин депутаттары эмгек кодексинин долбоорун 2-окуу режимине комитетке кайтарышты. Сунушту депутат Балбак Түлөбаев киргизип, кодекстин 120-беренесине ылайык бийик тоолуу аймактар 2000 метрден башталат деп көрсөтүлгөнүн, аны 1800 метрге өзгөртүү керектигин жөө келтирди. Кодексти ушул боюнча кабыл алсак, бийик тоолуу аймакта жашагандар кыйналат. Өкмөт муну эмнеге кылып жатканын билбейм. Башка мыйзамдарда жазылуу деп жатышат, бирок кодекс алардан жогору турат. Мындай ишке барбагыла, деди эл өкүлү. Кесиптеши депутат Улан Примов да колдоп, сунушталган документ бийик тоолуу аймактардагы өргүү алгандагы компенсация жана башка төлөмдөргө таасирин тийгизерин белгиледи. Ал 2022 жылы бул багытта кабыл алынган токтом аткарылбай жатканын кошумчалады. Өз кезегинде эл өкүлү Динара Ашимова комиссиянын курамында депутаттар болгону менен алардын пикири эске алынбаганын айтып чыкты. Депутат сунушталган долбоор боюнча буга чейин бийик тоолуу аймактарга киргизилген айылдар ал тизмеден чыгып калат деген кооптонуусун билдирди. Депутат Улукбек Ормонов да бул маселе боюнча эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Полотовадан түшүндүрмө берүүнү суранды. Министр сунушталган эмгек кодексинде бийик тоолуу аймактар боюнча эч кандай өзгөртүү жок экенин айтты. Учурда кодексте 2000 метрден жогору айылдар үчүн 12 күнгө чейин кошумча өргүү каралган. Бул өзгөртүүсүз калды, деди Полотова. Өкмөт ушуга чейин 1800 деп эмгек өргүсүн 12 күндүгүн жана башка бийик тоолуу райондор жана
труднодоступный райондор деп берип келген. Ал токтомун жокко чыгаргандан кийин бардыгы кодекстин ушул 1800 2000 дегенде таянып атышат. Бул жерден эгер азыр биз бул кодексти ушундай кабыл алсак, эртең урматтуу бийик тоолуу райондо жашагандар элдер бизди кыйналат. Ошон үчүн өкмөттүн мунусун кайра экинчи окуга алып келип 1800 деп түшүрүшүбүз керек. Болбосо эл кыйналат. Өкмөт муну эмнеге кылып атат билбейм. Мага айтып атат, башка мыйзамдарда, башка токтомдордо жазылып турат дейт. Силер баары бир кодексти көргөзөсүңөр эртең. Кодекс мыйзамдардан өрдө турат. Өкмөт мындай иштерге барбагыла силер. Бийик тоолуу райондогу элдерди кыйнамагыла. Ошон үчүн 2000ди 1800гө түшүрүшүбүз керек. Рахмат. Эксперименталдык түрмөлөрдү ачууга жол ачкан мыйзам долбоору 3-окуудан кабыл алынды. Анда өкмөттүн стратегиясында биринчи жолу соттолгондорду кармоо үчүн эксперименталдык обочолонгон участок түзүү каралып, бирок ишке ашпай калганы белгиленген. Анткени жазык аткаруу мыйзамдарына жаза өтөөнүн эксперименталдык режимдерин киргизүүнү караган ченемдер жок экени айтылган. Эксперименталдык режим деп эркиндигинен ажыратууну, башка тартибин колдонууну түшүнүү зарыл. Ал түзөтүү мекемелери үчүн белгиленген режимдерге каршы келбейт. Мындан тышкары ага кошумча каражат талап кылынбайт. Анткени иштеп жаткан түзөтүү мекемелеринде колдонулат. Ал эми кошумча финансылык чыгымдар зарыл болсо, мамлекеттик ишканалар жана эл аралык уюмдар менен тиешелүү маселе иштелип чыгат деп жазылган анын негиздемесинде. Мындан тышкары соттолгон адамдын баласы жарым жетим болсо, аны менен жолугуу үчүн түрмөдөн убактылуу чыгууга уруксат берүү каралууда. Буга кошумча билим алууну каалагандарга башка мекемеге которулууга мүмкүндүк берилери айтылган. Соттолгондор билим алууга укуктуу, бирок түрмөнүн баарында мектеп каралган эмес. Аларды каржылоого мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жок. Анын үстүнө окууну каалаган соттолгондордун саны аз. Ушуга байланыштуу соттолгондорду билим алуу үчүн бир мекемеден экинчи мекемеге которууга шарт түзүлөт деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда соттолгондор үчүн эмгекке тартуу шарттарын түзүү менен аларга өз алдынча кирише табууга мүмкүнчүлүк берүү каралууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкектин 1-Май жана Свердов райондук бөлүмдөрүнүн имараты ачылды. Атайын кызматтан имараттарынын ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев катышты. Имараттар Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын 1-Май жана Свердлов райондук бөлүмдөрү үчүн курулуп, бардык шарттар түзүлгөн жана керектүү жабдуулар орнотулган. Мына ушул жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбыздын топтомун түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда дүйнө кабарлары эфирибизди улантат. Бизден алыстабай туруңуздар.